Алдыбызда айлануу огу бар сүйрүү дене турат. Бул рычаг. Бир жагына салмак илебиз. Ал эми айлануу огунан экинчи жагына күчтү аныктоочу, рычагты тең салмактуулукта кармап туруучу динамометр бекитебиз. Динамометр менен аныкталган күч жүк салмагына барабар же андан аз. Рычагдын айлануу огуна жүк илинген чекит канчалык жакын болсо, рычаг тең салмактуулук абалында калуу үчүн ошончолук динамометрлерге аз күчүн көрсөтүү керек. Рычагдын ортосунда таяныч пункту жана таянычтын ар бир тарабында жүк жана күч бар. Бул рычагдын биринчи классы. Ат тиш мындай рычагдын мисалы боло алат. Ат тиш менен зымды кессек болот. Жүк жана күч чекити айлануу огунун бир тарапта жаткан рычагды карайлы. Биринчи тажрыйбадагыдай эле айлануу огунан жүктүн илинген чекитине чейинки аралыкты азайтса, динамометр аныктаган күч азаят. Бир четинде таяныч жана таяныч менен күч ортосунда жүк бар. Бул экинчи класстагы рычаг. Сарымсакка колдонулган нерсе жана кулинардык басма бул рычагдын мисалы болот. Биз эксперименттерде көргөндөй, жөнөкөй механизм болгон рычагдар күчтө утуш берет.